Muğalim qanday gana ardaqlı söz. Muğalim dünyadagi eng ardaqlı kesip. Muğalimlik kesip kılımlarda karatkan eskirilin kesip olsalar. Muğalim bilim veriyor arkalı yaş muğalı erkeki gündür tadıklı eylerin kariyala östürür. Qanday gana oğuzgalık maqtanağının kesiptini eksik olmasın. Bağlıqtay ağatamazın muğalimden tağanıp turmuşqa olğan birinci adamın muğalimden kardamının aşaşkan. Men 10 yıllık kesiplik tajribamdan olan okuwuçular menen özara iş alып baruudагы жана билим берүүдөгү педагогикалык ишмердүүлүгүмдү асмандагы жаркыраган жетиген жылдызына салыштырып 7 этапка бөлдүм. Анткени мугалим өз окуучусуна караңгыда алып көрсөтүп турган жындыз сыңары 7 саны кыргызда символикалуу 7-нин бири кыдыр деп да айтылат. Мен Өмүркулова Жакынай Өскөнбековна 1984-жылы жарык дүйнөгө келген. Туулган жери Жетиген айылы. Жогорку окуу жайын 2006-жылы аяктап, куш уядай болуп, канчалаган балапандарды өз уясынан тарбиялап учуруп жаткан Муктар Нурмазиев атындагы орто мектебине орус тили жана адабият мугалими болуп ишке орноштум. Ошондон бери жаш муундарга билим жана тарбия берүүдө талыкпай эмгектенип келүүдүм. Менин окутуп тарбиялоодогу педагогикалык кредом изденүү менен жаш баланын деңгээлине түшүп, алар менен бирге билим дүйнөсүнө саякаттап барып окутуу жана тарбиялоо. Эгерде кол ооруп калса, аны дарылоону мектептен баштоо керек деп улуу ойчулар айткандай, келечек коомго рухий дүйнөсү таза жана экинчи жаш инсанды тарбиялап кошуу. Окутуп жаткан сабагым орус тили жана адабияты болгондуктан, силер алыстактан бери биз менен алакалаш болгон элдин тилин үйрөтүү менен эки элдин рухий багымдуулуктарын, маданиятын жана тарыхын сыйлоого үйрөтүү. Коомдун керектөөсүнө карата билим берүүдөгү философиялык идеология педагогикалык кызматташтыктын негизинде окуучуга гумандуу мамиле, мажбурлоосуз окутуу, максаттын татаалдыгы, алдыга оозуу, калктын шайкештиги, эркин тандоо жана жекечелик мамиле сыяктуу жаңычыл идея менен мугалим окуучу, мугалим деген педагогикалык тактиканы ишке ашыруу. Педагогикалык кызматташтыкта башкы идея катары баланын өзүнүн таалим тарбия алуусунда мугалимдин жана ата-энелердин пикирлеши катары кароо менен баланы ал кандай болсо ошондой кабыл алууну жана ага дайыма ишенимдүү мамиле жасоонун көздөйм. Тарбиялоо концепциясында негизги милдетим жетектеген классын бүтүрүүчү класс болгондуктан алардын ар бири менен жекече инсан катары иш алып баруу менен ар биринин ата-энеси менен дайыма тыгыз байланышта болууга аракеттенем. Ар кандай класстан чыгат иш-чаралар, КВН, конкурстарды уюштуруп иш алып барууда баланы ар тараптуу тарбиялоо максатында ар бир окуучунун жөнүндө жашап мамиле жасайм. Интеллектуалдык деңгээлин өстүрүп, дүйнө таанымын кеңейтүүгө барымчылыгымды жумшап келем. Сабак өтүүдө учурдун талабы болгон интерактивдүү методдорду колдонуу менен окуучулардын сынчыл ойлонуп өстүрүү программасынын стратегиялык усулдарын активдүү колдоном. Сынчыл ойлонуу окутуунун татаалдыгы кайсы бир деңгээлде окуучуга биздик кучап турган чексиз жана көп түрлүү проблемаларды көрө билүүгө жардамдашуу деп эсептейм. Өз билимимди өркүндөтүү максатында ар кайсы доордун адабияттарын окуу менен дүйнөгө селеп салам. Өзгөчө классик атын Александр Пушкин менен улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовго көп кайрылам. Заман талабы маалыматтык технология болгондуктан интернет менен иштөөгө жана андан зарыл болгон маалыматты өз учурунда таап окуучума жеткирүүгө дайыма аракеттенем. Ушул ишмердүүлүктүн натыйжасында окуткан окуучуларым аймактык жана райондук олимпиадаларда алдыңкы байгелүү орундарды ээлеп келе жатышат. Эмгегимдин үзүрү катары мектептин администрациясынын жана профсоюз уюмунун ардак грамоталарынын ээси болдум. Менин педагогикалык миссиям келечекте коомго салым кошо турган инсанды тарбиялоо жана окутуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн
Рахмат. Әміресе, құрматту қалыстарды